Италиянын Неаполь, Сардиния, Милан жана башка аймактардан келген кыргызстандыктар алгач Болонья шаарынын көчөлөрүндө жүрүш уюштурушту. Алардын айтымында бул жүрүштүн максаты жергиликтүүлөргө кыргыз туусун, улуттук кийимдерин таанытуу. Болонья шаарынын эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин атынан кош келиңиздер дейбиз. Андан соң Борбордук аянтта шаар мэриясынын Кыргызстандын Италиядагы элчилигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда майрамдык салтанат өттү. Болонья шаарынын чоң ортосунда негизги аянтта манас айтылып комуз күүсү жаңырып, бул жактагы кыргызстандыктар эгемендиктин 30 жылдыгын майрамдап жатышат. Италияда ар кандай эсептер боюнча 5000ден 7000ге чейин кыргызстандыктар бар. Анткени элчиликте каттоодо болгону 700дөй адам турат. Италиядагы кыргызстандыктардын көбү негизинен өлкө түштүгүндөгү Неаполь шаарында жана Сардиния аралында отурукташкан. Италияга 2 ай мурун келдим. Ошондуктан мен бир жуманын ичинде ошо бүт биздин диаспора менен сүйлөшкөнмүн телефон менен. Алар менен таанышып алдым. Бүгүн ошо биринчи күнү ошондой баарыбыз ошо Болоньяда отуруп сүйлөшөбүз. Азыр жарандарыбыз көп Италияда. Менин оюмча эң көп ошол Европанын ичинде, ошо Италияда азырынча өлкөбүз мүмкүнчүлүк болсо Неапольда Кудай буйрса генеральное консульствону ачабыз дагы. 26 сентябрда Кудай буйрса ошо верительные грамоты президентке берем. Ошо бергенден кийин эле Кудай буйрса сразу эле баштайбыз иштегенине. Италиядагы кыргызстандыктар эгемендик майрамын жыл сайын ар кайсы шаарда белгилешет. Былтыр бул кезек Болоньядагы журтташтарга тийген. Бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу 2020-жылы өткөрүүгө мүмкүн болгон эмес. Анан быйыл деле абдан чоң тоскоолдуктар болду. Анткени 100% вирусту жеңе элекпиз. Италияда дагы эле көп ограничениялар бар. Ошон үчүн бизге дагы кичине кыйынчылык болду, бирок ошого карабастан быйыл Кыргызстандын 30 жылдыгы болгон үчүн өткөзбөй кое албайбыз деген ой менен аракет кылдык. Январь айынан эле баштап биздин мэрияга, городской муниципалитетке жазып баштадык. Бизге уруксат бергиле, быйыл 30 жыл, быйыл өткөзөлү деп. Анан Кудайга шүгүр, ошол майрамыбыз буйруптур бизге. Андан соң журтташтар кечки тамакка чогулуп, кыргыз ыр-күүлөрүн аткарып чер жазышты. Өлкө баштан түшпөгөн бийик кыргыз, салтын ыйык сактаган ыйык кыргыз. Сан миң жылды караткан тарыхың бар, сай-сайларга бөлүнбөй бирик кыргыз. Болоньялык айымдар өз эмесин аябай, салымын аябай ушинтип чогуу уюштуруп берип, бул жерде биз эле эмес, ошо баардыгыбыз да. И конокторубуз дагы ушул ар бир шаардан, ар бир региондон убактыларын аябай келип. Италиядагы кыргызстандыктар негизинен кары картаңдарды, балдарды багуу, үй жыйноо, курулуш сыяктуу тейлөө кызматтарында эмгектенишет. Арасында студенттер дагы бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.